машыгы күчтүү болуш керек. Сүйлөштүкпү? Бул айылда бир бокс болгон, анан футбол болгон. Только бокс менен футболда балдар ойноп жүрүшкөн да. Анан мындай спорт залдар дагы болгон эмес. Биз жаңы келгенде центр жактан бирөөнүн үйүнө арендага алып эле ремонт кылып кичинекей чакан зал кылып эле иштеп келгенбиз. Анан быйыл 2024 январь айда өкмөттүн демилгеси менен ошо спорт залыбыз курулуп, жаштар чоң заманбап залда ойной баштады. Самаркандагы айыл чек аймакта жайланышкан үчүн жаштарга өтө жакшы болуп атат. Балдар патриоттук болуп, алдыга карай жакшы аракеттер болуп атат. Мен чегерачымын, мен мекенди корuyм деген сезимдер, мен Кыргызстан желегинин желбиретем, олимпийский дүйнө чемпиону болом деген балдар жүрөт азыр. Намыскөй өтө патриот балдар бар. Азыр зал ачылып, балдар бош убактысы жок. Эртең менен мектепке кетет, түштөн кийин залга келет. 2 саат машыгышат күндө. Суббота, воскресенье, жумасын 2 жолу выходной, калган күндөрү машыгышат. Мектепке барат, залга келет, тапшырма аткарат. Мен тапшырма берем, тапшырманы аткарат. Ойногонго убакыт жок. Кайра чарчайт, тамак ашты жейт, витаминдерин жейт, кайра мектепке, кайра залга келип, балдардын кызыгуусу жакшы. Çadır tekrar. Randa salta. Менин максатым эми бир эле дүйзөдөн эмес, дүйзөдөн деп балдарды ошо багыт кыла тарткылай берсең, может ол бала самбодан чемпион болгусу келет, может рукопашный бойдон мен мушташам деш мүмкүн. Мен дейт бойго чыгамын, рукопашныйга боевой самбо мушташам деш мүмкүн. Балдарды ар биринин өзүнүн талантына карап, шыгына карап туруп, балдарды тарбия кылып кете беребиз да. Ошого быйыл нымадан сентябрь айдан спорт түрлөрүнү дагы көбөйтүрдүк. Жаштарды дагы көчөдө садиктен кийин, мектептен кийин жон койбой, быйыл 6 жаштан балдарды кабыл ала баштадык да. Гимнастика булар 6 жаштан основной гимнастика, акробатика боюнча машыгышат, булар күрөшпөйт, мушташпайт. Основной гимнастика, акробатика менен ойношот. 2-3 жылдан кийин кайра күрөшкө секин кошобуз, Кудай кааласа. Oldu dayanma, hazır. Алдыда өтө чоң мелдештер турат. Экөө армейский рукопашный бойго мушташат. Анан ошондой эле 13-14 сентябрда Өзбекстанда Самарканд шаарында болот. Международный өтө чоң турнир болот. Ого бир 7 бала даярдап атам азыр. Ол жака барабыз. 5 октябрда Ош шаарында ачык мелдеш болуп турат жүзөө боюнча. Ого Кудай кааласа ошондой алдыда мелдештер бир жума 10 күн мурун эле келет. Ошого карап туруп даярданабыз. Жоопкерчилик болот, машыктыруучуда балдарга ашыкча нагрузка бербеш керек, тамак ашыны караш керек, витаминди караш керек. Анан сен чемпион болосуң деп кубалай берип, мындай кам болбойт. Өзүнө тамак ашыны, баланы карап, ден соолугуна карап туруп, өзүнүн весине, жашына карап туруп, өзүнө жараша нагрузка менен даярдайбыз. Ашыкча нагрузкалар болбойт. Курбан айтта ошол биздин тойлордо көптөгөн күрөштөр өтчү элем. Мен ошол күрөшкө катышып, утулуп кала бердим. Кайра утула берип, кийин абдан кызыктым ошол күрөшкө. Кийин келдим, ошол залды сураштырып, агайды алып келди деп уккандан кийин ошол залга келдим. Келсем, агай жакшы өтөт экен, бизге көптөгөн нерселерди үйрөтүп жатат. Менин биринчи күрөшүм ушул жерде болгон. Ал мен машыгып көптөгөн ийгиликтерге жетип, өзүбүздүн эле ушул Самаркандек айылында бир күрөш болду. Ошол күрөштө
экинчи орунду алгандан кийин андан бетер кызыгуулар башталды. Биз кызыгып ошол дзюдону жакшы көрө баштадым. Кыргызстандын желегин мен ар бир өлкөгө көрсөтүп, кандай күчтүүлүгүн, кыргыз өлкөсү кандай күчтүү экенин ар бир өлкөгө көрсөткүм келет. Tur. Stay. On 12 жаштамын. Мен өзү 9 жашымдан бери күрөшкө кызыгып келем. Бул менин максатым ушу Айбекулов Кубаныч Акжол Жоламандагыдай чемпион болгум келет. Кыргызстан желегин желбиретким келет. Жакшы ийгиликтерге жетиштим. Медалым 3-те, биринчи күрөшүм Ошто болгон. Анан экинчи күрөшүм Бишкекте болду. Анан болсо 3-үнчү күрөшүм Кызылкаяда болду. Акыркы күрөшүм ушул Леликте болгон. Азыр эми жакшы мамлекеттерге барабыз. Мындай Азия, Өзбекстандага. Досторум мени дзюдого кызыктырып алып келген. Мен анан бир күн 2 күн келип эле кызыгып кеткенмин. Биз дзюдо боюнча Өзбекстанга, Казакстанга, бардык мамлекеттерге барабыз. Жаңылыктан келемин. Бишкектерге барып, экинчи орунду алып келгем Кыргызстан боюнча. Ошко баргам, анан ушул жерлерде бар утуп чыкканмын. Келечекте Акжол Махмутовторго окшоп бардык адамдарды утуп, дзюдо боюнча күчтүү адамдардан болгум келет.